Парламенттик шайлоого чейин өлкөнүн баш мыйзамын өзгөртүп алалы деген сунуш боюнча талкуу токтобой келет. Эгер бул кадамга барсак, өлкө мыйзам талаасынан четтеп кетет деген кооптонуулар айтылып жатат. Жаш юристтердин пикиринде, конституцияны парламенттик шайлоо өткөндөн кийин шашпай өзгөртүү керек жана буга бери дегенде жарым жылдай убакыт талап кылынат. Бир тарабынан эл азыркы саясий системадан тажап өзгөрүүнү күтүп жатат. Андыктан президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун алдында оңой эмес тандоо турат. Элдин мүдөөсүн канааттандырып өзгөрүүгө баруу керекпи же баш мыйзамдан четтебейли деп эски эле жол менен кете берүү керекпи? Баш мыйзам солкулдап тиги астындагы фундаменти бошоп калган убакытта сыйлаштын кереги жок болчу. Баш мыйзамды биз 10-жылы сыйлашыбыз керек болчу. Эми мыйзамдан дагы жогору турган нерселер бар. Бул эки нерсе. Эң биринчи бул элдин эрки. Баягы юридикалык тил менен айтканда воля народа деп коет да. Анан экинчиси элдин эгемендик укугу. Мына ошол экөө мыйзамдан жогору турат. Бул бир жагы. Экинчи жагынан мыйзамдуулук дайыма керек. Мына биздин ата-бабалар дагы ушу мыйзамдуулукту колдоп келишкен, ошого таянып келишкен. Бирок биздин ата-бабалар алган мыйзам такыр башка болчу. Алар деген мыйзамды элдин арасынан 5 деген 10 деген керек болсо 100 деген жылы калыпка салып, элекке салып өткөзүп, ошондой мыйзам алчу да. А биз антпай атабыз. Учурда өлкөдө президенттик башкаруу болушу керекпи же парламенттикпи деген суроо коомчулукта талаш жаратууда. Бул маселени референдум өткөрүү жолу менен эл чечүүсү керек. Андан тышкары парламенттеги депутаттардын санын кыскартуу талабы айтылууда. Менимче майда өзгөртүүлөр бир топ эле болот. Мисалы үчүн ошол эле 120 депутаттын императивдик статусун алып коюш керек, менимче. Кол тийбестигинен ажыратыш керек. Санын кыскартыш керек. Бир мандаттуу болобу же пропорционалдык болобу, ошону аныкташ керек. Же аралаш болобу? Эң негизги маселе ушул жерде турат, айтмакчы. Бул ошол маселелер көп. Өлүм жазасын киргизүү жөнүндө сүйлөө эмелер болуп атат, сунуштар болуп атат. Өзгөчө баягы коррупциялык иштерге жана баягындай бир абдан оор беренелер деме кылганга. Ошондой эле өлкөгө партиялык түзүлүш керекпи же бир мандаттуу түзүлүшпү? Бул суроодо талаш жаратууда. Мындай өзгөрүүлөр конституциялык реформаны талап кылат. Эгерде жаш юристтер айтып жаткандай, парламенттик шайлоону өткөрүп алып, андан соң баш мыйзамды шашпай карап чыгалы десек, анда кайра эле мурдагыдай саясий соодалашуу жана бийлик бутактарын устукандай бөлүшүү илдети кайталана берерин эл түшүнүп турат. 20 декабрда парламенттик шайлоо болот дегенде эле туура. Мыйзам боюнча ушундай, бирок аны эл каалабай атат да. Себеби парламент шайлоо болсо, баягылар эле келет, дагы эле акчалуулар келет. Себеби эч нерсе өзгөрбөйт. Ошол баягы форма 2-ни алып койгондугу, андан кийин белки 1 миллион кылып койгондугу, жана башка эмелер, алар жөн эле баягы бир кичине упайындык сүйкөп койгондой эле болуп атат. Чынында алар сатып алганга дагы ошондой шарт болуп атат да. Жаш юристтер келтирип жаткан жүйөлөрдүн бири 28 октябрда азыркы чакырылыштын депутаттарынын мөөнөтү аяктап, андан кийинки кабыл алынган чечимдердин баарысы легитимсиз болуп калат дешүүдө. Баш мыйзамдын 70-беренесинде ушул жерде турат, депутаттар 5 жылдык мөөнөткө партиялык тизме менен шайланат деп турат. Ушундай жобо бар. Ошондон кийинки эле 71-беренеде турат, азыркы иштеп аткан депутаттардын мөөнөтү дейт. Кийинки чакырылган, кийинки шайланып келген жогорку кеңештин биринчи жыйналышы башталган күнү бүтөт дейт. Ушундай бир оор абал болгондо бизге жогорку кеңеш керек. Ал жаманбы, жакшыбы, жогорку кеңеш керек. Жакшы болсо да, жаман болсо да, биз баягы биздин мындай мыйзам жолундагы бийликтин бир бутагы. Саясий оппоненттерди кооптондурган дагы бир жагдай. Азыркы чакырылыштын күн карама депутаттары бийликти бир колго топтоого жол ачып бериши ыктымал дешүүдө. Президенттик башкаруу формасын тандап алууга шарт түзүлсө, мамлекет башчыга эбегейсиз бийлик берилип, жомоктогу ажыдаарга айлануу коркунучу бар дешет. Карама каршы монстр кылбагандай механизмдерди койбосок, ал монстр болот. Ал сөзсүз монстр болот. Анткени мамлекеттик бийликтин өзүнүн артыкчылыктары бар да. Ошон үчүн биз баягы иллюстрация маселесин киргизишибиз керек. Биз атайын мамлекеттик бийликтин саясий укуктук жоопкерчилигин боюнча мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек. Анан жанагы дегерде мамлекеттик бийлик өзүнүн убадасын аткарбаса, мыйзамдан чыгып кетсе, аларды биз кайра чакырып алышыбыз керек. Керек болсо аларды сот укуктук жоопкерчиликке тартышыбыз керек.
Шайлоонун адилетсиз өткөнү элдик толкундоолорго, анын аркасы менен өлкөнү чоң бурулуштарга алып келе турган өзгөрүүлөргө жол ачты. Анын шарданы менен абактан чыгып, өкмөт башчы жана президенттин милдетин аткаруучу болуп калган Садыр Жапаровдон эл өзгөрүүнү талап кылууда. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоону 10 январга белгиледи. Андан соң баш мыйзамга киргизиле турган өзгөртүүлөр коомдук талкууга чыгарылып, башкаруу түзүмү элдин тандоосуна коюлат. Баш мыйзам аркылуу мындан аркы жолду тандап алган соң гана парламенттик шайлоо өтүүгө тийиш деген пикирлер басымдуулук кылууда. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.